Анан кийин майланайып келе атат. Мисалы үчүн мен мына бул бакты бир 10 жыл күттүм. Азыр бул кедейлердин багы да. Себеби мен тапкан нерсеми жылда үнөмдө отуруп тапкан нерсеме ушундай бир бак алып, мындай көчөттөрдү алып, эгип отуруп ушу 6 гектарды толтурдум. Ал эми эгерде мен акчалуу болсом, анда ошол акчалуу өзүмө жараша Европаданбы, Италияданбы, Польшаданбы жакшы көчөттөрдү алып келип, капельный тамчылаткан жана сугарууну системасын түзүп, бүт мына бакты башкача кылат болчумун. Ага менин мүмкүнчүлүгүм жок. Акыркы жылдардагы технологиянын жетишкендиги Кыргызстандын аймактарында дагы кенен жайылып, айрыкча дыйканчылыкта колдонулуп жаткандыгы кубандырат. Кыштын кыраан чилдесинде дагы жайдын саратанындагыдай түшүм берген күнөсканаларды мурда чет өлкөлөрдө гана кездештирсек, эми ал биздин облус же районго гана эмес, жада калса ар бирибиздин айлыбызга дагы келип калды. Дегеним, күнөскана куруу самалыгы акыркы учурда республиканын бардык аймактарында кенен жайылган. Биз бүгүн аларды 2 топко бөлүүнү чечтик. Анткени ишкерлик менен катар социалдык багытта курулган 2 түрү чындыгында эле элибизде айтылган байдыкы жана кедейдики деген түшүнүктү эске салат. Анткени биринде миллиондогон каражат жумшалып, ага эң акыркы технология колдонулса, экинчисинде каражат дагы, технологиясы дагы дыйкандын мүмкүнчүлүгүн эске алган. Чүй облусунун Сокулук районундагы 1-май айылы. Мындагы күнөскана илим жана техниканын акыркы жетишкендиктерин пайдалануу менен курулган. Бадыраң менен помидор жылдын 4 мезгилинде тең жайдагыдай түшүм берет. Көрүнүшү дагы суктандырган күнөскананы курууда дыйкандын зор эмгеги бар. Жалпы республикага ушундай жол менен таанылган Тилек Токтогазиев бул тармакта жумушту эң кичинеден жана жөнөкөйдөн баштоо керек деген кеңеш берет. Эми жаңы баштап аткан ошо кызыгып аткан кишилерге мен эң негизги кеңешим бул жакшылап изилдеш керек, жете өлчөп бир кечкендей кылыш керек да. Көп мына бизде азыр көп эле көбөйүп калды, ар кайсы жактарда күнөсканаларыбыз бар. Барып, келип, керек болсо бекер келди, мен иштеп көрөйүн, тажрыйба топтоюн деп эметсеңер көбүнчөсү каршы болбойт да. Ачып ичинен келип көрүп, кандай көйгөйлөр бар экен, кандай проблемалар бар экен, ошонун бүт баарын өзү изилдеп, ээлери менен сүйлөшүп, ээлери айтып берет баарынча. Анан баарын ошо проблемаларын көргөндөн кийин эл өзүңөр уже тажрыйбаны топтоп, анан кичинекей баштап көргүлө. Анткени көргөн ал жеңил, иштетиш оор да. Ошо иштетип атканда дагы эми может баштаганда 1 сотка, 2 соткадан огородко салып, анан 5 сотканан 10 сотка кылып туруп, анан гектарлап кетсеңер болот да, эң туура ошол жол. Кээ бирлер сразу гектарлап салат, кредит алышат, эметишет, анан алардан эми жыйынтык чыкпай кыйналып байкуштар анан иштете албай калышат да. Артыкчылык кечинде бул кийиз менен жабылат. Ошол кийиз менен жабылганда ичинде жылуулукту сактаган аябай эле жеңил болуп калган да. Мен буга чейин аябай көп банкрот болуп берчүмүн. Анткени бир иштетесиң, иштеткенде кайра эле температурасы түшүп кетет, же ысып кетет эме болот. Анан биякта болсо биринчиден башкаларга кичине бийигирээк, жөнөкөй теплицаларга караганда. Экинчисинен кийиз менен жабылат.
Анан ичинде ошол микроклимат аябай жеңил сакталат да. Аталардын мурасын колдонуп, анан жаңы технология Америкадан, Европадан дагы бул өстүрүү ыкмаларын именно өсүмдүктөр менен иштегенде бул өнүккөн өлкөлөрдөн кабыл алып атабыз да. Ысык көлдүн Жети-Өгүз районундагы Оргочор айылы. Керемет балдар бакчасында 200-гө жакын тестирлер тарбияланат. Жаңы гана түшкү уйкудан ойгонгон балдар күн жарымындагы тамактанууга даярданышууда. Бүгүн аларга өздөрүнүн короосунда бышкан бадыраң берилет. Бирок ага чейин дагы убакыт бар. Анткени бакчанын эң кенжетайлары дале да болсо уйкуда. Өткөн жылдын күзүндө казыгы кагылган Күнөсканага ноябрда алгачкы урук себилип, январда болсо биринчи бадыраңды үзүшкөн. Кыштын кыраан чилдесиндеги мындай көрүнүш балдарды өзгөчө кубантты. Анткени мартта дагы кар кетпеген өрөөндүн балдарына саратандагыдай маанай тартууланган. Былтыр май айында Тоң районуна караштуу Баканбаев айылындагы 81-чи кесипчилик лицейине барып 40 саат 5 күндүк окууга барып окуп келгенбиз. Ушу бадыраң өстүрүү боюнча. Андан келгенден кийин үрөнүн алып, үрөнүн кичинекей стаканчиктерге экөөлүк отургуздук да, бирөөнү стаканчикке отургуздук, бирөөнү мындай жердин өзүнө септик да. 3-4 күндө бир терип атабыз. Бир тергенде биз деген 15-16 килограммга чейин теребиз. Ошону 6 группага бөлөбүз балдардын санына жараша. Таразабыз бар, таразага тартабыз. Кереметтин Күнөсканасы элибиздеги кедейдин багы деген түшүнүктү эске салат. Анткени аны курууга миллиондогон акча, түшкө кирбеген технология колдонулган эмес. Анын өзгөчөлүгү курулушу менен баасында. Авторлорунун айтымында мындайды ар бир эле жаран өзүнүн каржылык дараметине жараша жасап алса болот. Ал үчүн алгач керектүү өлчөмдөгү жерди 1,5 метр тереңдикке чейин казуу зарыл. Ал жерге биринчи жанагы чөп самандын пресси бар го, саман прессинен төшөп полный алдына төшөп туруп, үстүнө 20 сантиметр кыктан чиринде 20 сантиметр топуракты аралаштырып туруп, анан уплотнение кылып жасалды. Артыкчылыгы ошо, биринчи артыкчылыгы ошода. Андан кийин бул дубал болсо фундамент ошо 1,5-2 метр казылгандан кийин аркы бетине пенопласт менен жылууланган. Ошондой эле бул дубал сокмо. Эмдеген сокмо деген дем алуучу материал дыш суюда дем алат сокмо. Ошон үчүн буякты сокмо кылдык. Сокмонун артына баягы колдо бар материал менен жасалганда аркы бетин саман камыш менен уплотнение болду да, жылууланды аркы бети. Ошондой үстү саман камыш менен жылууланган, дубалдын аркы бети саман менен камыш менен жылууланган. Анан могуреки биз карартып койгонубуз, бул баягы биринчи эле баягы теплица негизи күн чыгыштан күн батышка карай салыныш керек да, негизи өзүнүн технологиясы боюнча. Эмдегенден күн чыгыштан баштап күн батышка чейин киргенге чейин күн тийип туруш керек. Жарыкты алып, ошондон жылуулукту алып, ошого байланыштуу жылуулукту могурекини кара менен лактадык да, тамдын боорун. Кадимкидей эле кумшубак менен шыбап туруп эле татынакай үстүн кара лак менен эле алып эметип койдук. Кечкисин күн киргенден кийин бияктан баягы кабыл алып алган жылуулук бияктан кайра бөлүп чыгарылып турат. Экинчиси полипростирол деп коет. Бул эки катар коюлду да. Бул үстүңкүсү 8 мм, астыңкысы 6 мм. Эмне дегенде бул ошонун ортосунда морг стропилалар жаткан, стропиланын калыңдыгы 15 см, 10 сантиметрлик. 10 сантиметрликтен эмне үчүн андай койдук? Ошонун алдында күн соруп алгандагы жылуулук, ошо 15 сантиметр ичиндеги жылуулук.
сакталып туруп кечинде күн киргенден кийин таң аткыча жылуулукту кармап берет. Үчүнчүсү бул артыкчылык жерлери да бул теплицанын, ушу биз салган теплицанын артыкчылык жерлери. Форчканын ачып жапканда, эгерде форчканын бул мореки жылуулук аба алмаштырганда эмне үчүн салынып калды? Эгерде биз люкту тикесинен чыгарып салганда, анда баягы аба, муздак аба менен муздак аба бул өсүп аткан өсүмдүктөрдү оорутуп, үшүтүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул да өзүнчө бир неме да, секретный технология да ушундай да. Суук келип, бияка тийбей, бияк урулуп, аралаш жылуу аба менен аралаштырып, бул неме менен люк менен чыгат да. Мындай ачып деле көргөзөйүн, мындай жабылат. Кайра мындай ачып коет. Жеңил, оңой, эч мындай немеси жок. Астында айтпадыңызбы? Андан тышкары мен жана башында айтып өтпөдүмбү? Жанагы биз пресс саман өзү 40 сантиметр. Анын үстүнө 40 сантиметр кара көң менен топуракты аралаштырып үстүнө жайып полный. Анан уплотнение кылдык. Эмне деген уплотнение болсо, рыхлый болгондо булар бадыраң, помидор эмне жашыл жайдасаң да өсүш кыйын болуп калат. Уплотнение жок. Ошон үчүн уплотнение кылып туруп, анан момундай өстүрүп азыр өсүп атат да. 40 сантиметр 80 болот ба? 1,5 метр казыктарда. Калган 70 сантиметрде не бар? 70 сантиметр азыр мореки 70 сантиметр. Топурак ба, кадимкидей? Кадимкидей эле топурак, кык менен топурак. Эмне дегенде тиги саман чириген сайын бул асаткылды берет, чирип. Бир жолу неме болот да, баягы бадыранга, помидорго тамак чиринди болуп кете берет да. Жерсемиз. Андан кийин мореки дагы бир артыкчылыгы, эң жакшы артыкчылыгы, башка мындай теплицалар мен өткөндө жакын арада эле море Сокулук районунда чүйдүн тегерегиндеги теплицаларды көрүп келдим, чоң теплицаларды. Аларда мындай расходтор көп кетет экен да. Эмне дегенде кышкы учурда, кышында көмүр аябай көп жагылат экен. А биздин теплица болсо аябай экономичный да. Катуу суук болгондо гана тиги печкабызга максимум 1,5 чака көмүр салат, кечкисин жагат. 1,5 чака ошо эртеңки күнүн кечкенге чейин жетет. Ошондо теплицанын ичи почвабыз жылуу, теплицанын ичи 17-18 градусту ар дайым кармап турат. Теплица курулганга чейин жер жемишти бул тамак аш биздики каржылоо 18 сом айыл өкмөттөн 18 сом ата энелерде мынакей ошолордун эсебинен эле проект порталга берип, анан ким утса ошол магазинден барып эле анан берген тамак аштарыбызды алчубуз. Анда мындай салат мисалы азыраак болчу, жумасына 2 жумада даже кээде бир эле салат берип калган учурларыбыз болчу. Анан эми мына азыр жакшы буюрса өз теплицабыз болуп, балдарга каалаган убагыбызда салатыбызды берип ошо ден соолугун чыңдап атабыз десек да болот. Балдар бакчасынын жамааты күнөсканасынын дараметин мынтип алгач бадыраң менен сынады. Эми анда келечекте помидордон тарта баардык жер жемиштин түрүн өстүрүүнү пландап жатышат. Ысык көлдүн Жети Өгүз районундагы Кытай айылы.
Турдубек Дыйканбаев атындагы орто мектептин күн өсканасы айылы кичинекей болуп, ага жараша билим уясындагы окуучулардын саны 200гө дагы жетпегендигине карабай, мынтип заманбап күн өсканалуу болушкан. Анткени өздүк салым, курулуштагы эмгектенүү сыяктуу милдеттерди аткарууда мектеп жамааты, айылдык кеңештин депутаттары деги эле эч ким четте карап турган эмес. Декабрь айынын ортосунан баштап ушул күн өскандан алгачкы түшүмдөрдү ала баштадык. Алгачкы түшүмдү алып эле ошол бизде ушул 1-класстан 4-класска чейин баштагыч класстар бир маал ысык тамак ичет. Ошол ысык тамагына кошулуп ушул бадыраңдар менен бадыраң өстүрдүк. Бадыраң, редиска, анан ушу көк пияздарды өстүргөнбүз. Ошолорду кошуп, мына ушул декабрдын ортосу менен ушуга чейин балдарга берип атабыз. Бул жерде эртең менен келемде биринчи температураны карайм. Температура баягы өзүмүзгө баамдап калгам да, анан кышкысын от жакчубуз. Кыргызча эле текшересизби? Кыргызча эле текшерем бака. Азырынча. Градусник бар болчу 38 градуска чейин. Кышкысын 30 градуска жеткирип аттык. Күндүз болсо кыш жылуураак болуп, жылуу болуп атты. Кечкисин жагып аттык отту. Котлован кылып казылып алдына. Алды казылгандан кийин жанагы эле саманнын түгү. Алдына бир слой полностью коюп туруп, салып, тизип туруп. Анын үстүнө кара топурак менен топуракты аралаштырып, анан үстүнө төшөдүк. Ошондо бул казганда, котлован казганда биринчи жердин үстүнкү кыртышынан ылдый карай 1 метр 20 сантиметр каздык, ылдый карай. Казып туруп жанагы пресстин чөбүн, пресстелген саманды топуракты аралаштырып, ошондо пресс өзү 40 сантиметр болсо, топурак 40 сантиметр салынды, бирге бир салынды. И калганы болсо ошо бул дубалдын бийиги менен бул 60-тык сокмо менен соккон согулду. Бул андан кийин экинчиси фундаментти болсо сыртын ошо жерден бери 1 жумадан бери көтөрүлүп утепление кылганбыз, жана пенопласттагы материал менен саман менен, камыш менен кыла алдык эле. Ал каман самас дая болбой калып, пенопласт менен жылганга туура келип калды. Экинчи мореки артыкчылыгы бул сокмо. Кадимкиде эле жанагы станок менен сокмо кылып неметтик. Фундаменттин калыңдыгы 60-тык, сокмону болсо 50-лүк кылып согулган. Андан кийин морек эмне үчүн кара деп вопрос берет көпчүлүгүчү. Бул караны болсо баягы жарыкта, күндүн жарыгында. Бул күндү тартып алат да, анан кечкисин кайра бул жылуулукту кайра бөлүп чыгарып берип турат. Бул тактайдын үстүнө кадимки эле жана пресстелген камышты 10 сантиметр камышты төшөгөнбүз. Прессованный 10 сантиметрлик камаш жармы саман кылып төшөгөнбүз. Эмне дегенде ал бул дыш камыш деген дышчы материал. И мореки дубалда сокмода дышчы материал деп эсептелет. Ошон үчүн баягы бияктагы начар аба менен баарын балашай деп бул соруп алып циркуляция жакшы да, аба алмашканга. Андан кийин бул пеноплекс, поликарбонат деп коет. Поликарбонат 2 слой турат. Үстүнкүсү 8 мм поликарбонат, астыңкы слой 6 мм поликарбонат. Мунун дагы секрети же бар да, мунунчу. Ошо эки поликарбонаттын ортосундагы ачыктык стропиладан коюлган, 10-дук стропиладан коюлганбыз. Анын да максаты бар да, эмне дегенде баягы күндүз жарыкта поликарбонат күндүн нурунан ошо ортосуна жылуулукту сиңирип алат. И кечинде кайра бул теплицанын ичиндеги өсүмдөргө жылуулукту берип турат да. Ошо экинчи артыкчылыгы ошо. Мунун дагы ошондой эле бунун сырт жагын айтсам, бул поликарбонат күн тийчү бетин айтсам. Мына бияктан карасаңыздар болот, стропиланын калыңдыгын канча, ортосунда канча ачыктыгы жатат. И эки мореки поликарбонаттын ортосуна жылуу болуш үчүн жанагы эле саманды бул лайга аралаштырып, лайдын суусуна чалып туруп, полностью утепление кылып чыкканбыз. Мына карасаңыз көрүнүп турат алдына. А бул ачыктарына болсо, ылдыйк ачыктарына. Жанагы эми азыр
койдун жүндөрү эми иштей албай калды, койдун жүндөрү өтпөй калды. Койдун жүнүн ошондой эле цемент крассорго чылап туруп, полный тешиктердин баарын, жыртыктардын баарын бекитип чыкканбыз. Печка болсо, мисалы мореки 1,5 сотиктеги немеде 1,5 сотикке салынган немеге теплица. Узуну 17,5, туурасы 7. Бул печкабыздын выходы 80 менен суу 80 градус ысып чыкса, кайра 67 менен кайра куят да. Артыкчылыгы. Кайра куят. Кайра ошо бачокко куюп турат да, кайра циркуляция болуп турат да булчу. Кайра айланып турат. Канча жагасыңар деген көп суроолор бар да. Мисалы, бир күндө канча көмүр жагасыңар деп көп суроо берет да элдерчи. Мунун артыкчылыгы бир күндө катуу суук болгондо гана ашып кетсе 1,5 чака көмүр салынат да. Атак жарым чака, 1 чака эле жетет, бир күнгө да жетет. Анын көптүн кереги жок. Көп болгондо да бул теплицага туура келбей калат да. Эмне дегенде бул бадыраң өсүрөсүң, помидор алсаңар 17-18 градус болуш керек. Баладан да жакшы караш керек экен да. Бая балаңды кичине жата тур, ойной тур деп басып кетип, мынандай кыла албайт экенсиң. Күндө карап турасың. Бир күндө 3-4 жолу келем карайм. 2 слой болгондон кийин мунун люк жакта өзүнүн ачыктары бар, люктары бар. Ошону ачып туруп жанагы эле шланг менен чачып жууп койсо, ичиндеги 2 слой 2 поликарбонаттын ортосундагы чаңды айдатып мындай агызып ийсе болот да. Андан эч коркпош керек. Калың кар жааганда дагы өз короосунан бадыраң үзгөн элеттиктер мектептин күнөсканасы албетте социалдык милдет алган. Анын башкы максаты башталгыч класстын окуучуларына кышында дагы жаздагыдай маанай тартуулоо.